Кеттик убакыт боюнча. Саламатсыздарбы, да бир жолу урматтуу мекендештер, Көкбөрү күйөрмандары, НТ Спорт каналы назарыңыздарды Чолпон Ата шаарында Касиет Көлүнүн жээгиндеги ат майданга бурмакчы. Эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин 3-чү күнү жана андагы биринчи лиганын алкагындагы алгачкы беттеш Алкан Ата жана ат башы командаларынын ортосунда. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Сары кийимчендер Алкан Ата Талас облусу, ал эми ат башы Нарын облусунан, алар көк кызыл кийим менен ортого чыгышты, оюнга чыкты. Ошентип бул чейрек финалдагы алгачкы беттеш. Биринчи лигадагы ат башы мындан 2 күн мурда беттешти өткөргөн болчу. Алар четиндиге каршы ойноп 8-4 менен утуп чейрек финалга чыккан. Ал эми 26 ошол августтагы дагы бир беттеште Алкан Ата командасы Аракет Сынташты 15-0 менен утуп алган. Өтө чоң эсеп айырмасы ал жакта жарылган эле. Азыр болсо мына алгачкы бул беттештеги жеке орун алып атат. Буга чейин ушул 8-1 финалда жекеме-жекеде өзүн көрсөткөн аргымактар азыр кайрадан ортого чыкты. Биз болсо оюнчуларды тааныштырып өтөлү. Ат башы командасында 1-номерде Нурлан Асанов, минген аты Байтору, 2-чи Канат Турдубеков Өжөр менен, 3-чү Медет Отунчиев Баклан, 4-чү Бакыт Курман уулу Алчагылган менен, 5-чиде Рустам Мүдүнов минген аргымагы Анкы Шырам, ал эми 7-чи номерде Нурманбет Койчукеев ал Сарана менен чыкты. Ошондой эле Адлет Аксайбек уулу Мальбара менен 8-чи, ошондой эле Эламан Жейналиев Туз деген аргымак менен 9-чу, ал эми Калыбек Бузурманкул уулу Байтур менен мына 10-чу номерде болсо 11-де Урмат Абдулдаев минген аргымагы Двойка, ал эми 12-чи номерде Хайландерди минип жүргөн Ержан Тургунбаев. Бул болсо ошондой эле ат баш командасынын жетекчиси Сагынбек Жумагул уулу, ал эми Ержан Тургунбаев бул ат башы командасынын машыктыруучусу. Бейшекеев Сабырбек дейт, демек ат башынын машыктыруучусу. Мына ушундай Нарын облусунун командасы менен таанышып алдык. Азыр болсо Алкан Ата чабуулга жөнөдү. Өтө жогорку ылдамдык менен бара жатат. Алгачкы ошентип салым бүгүнкү беттеште орун алды. Өтө бат салымдардын бири болду десек болот. Биринчи чабуул деле ийгилекке жаратып кетти. Тойчоек Коргонбаев минген аты Байкашка 9-чу майда Гүлсары менен ойногон эле. Азыр болсо мына Байкашка менен ошентип ийгилик жаратты. Эми болсо Алкан Атаны тааныштырып алалы. Сүйүнбек Орозбаев кайтпас менен 1-чи катар санында, Кенжекул Бейшеев ал 2-чи номерде Зимар менен, ошондой эле Тойчоек Коргонбаев жаңы эле салымды ишке ашырган ал Байкашка, ал эми Амантур Мүнүр уулу болсо ал Гүлсары менен чыккан экен. Тойчоек Коргонбаев Амантур Мүнүр уулу ал Самурай менен, 4-чү номерде Айбек Исаков, 5-чи номерде Мальчик менен, 6-чы Кенжебек Рыскелдиев минген аты Точка, ал эми Талайбек Байсуулбек уулу 7-чи номерде Вулкан менен, Мээржан Метчан 8-чи катар санында минген аты Золотой. Жекеме-жекеде чемпион болду бул оюнчу. Ал эми Марс Бакберди уулу Көкжар менен 9-чу, Кененбай Өмүралиев Бойка менен 10, 11-чи номерде Акыл Сагыналиев, ал арчаны минип жүрөт Өмүрбек Эсен уулу болсо, бул Арафатта минип жүрөт 12-чи катар санында. Алкан Ата Норус турниринде мына 2019-жылы ошондо 1-чи орунду алган биринчи лигада, ал эми 9-чу май жеңиш күнүнө карата турнирде 3-чү орундун ээси болгон дал ушул ат майданда. Ошентип мына кайрадан Тойчоек Коргонбаев демек Бузурманкул чыгыптыр бул ирет жекеме-жекеге Алкан Ата ат башы командасынан. Чындыгында Бузурманкул өтө жакшы оюнду көрсөттү. Ушул четиндиге каршы болгон оюнда
анда четинде жакшы эле атаандаштыкты көрсөткөн болчу. Бирок баары бир жыйынтыгында 2 эсе артыкчылык менен алар ийгилик жаратып кеткен. Айрыкча Алкан ата азырынча эң чоң эсеп айырмасын жаратып, азырынча бул турнирдеги рекорд дал ушул Алкан атага таандык. Анткени алар аракет сынташты 15-0 менен утуп алган. Эгерде аябай кааласа, мындан да көп салым салгангаларда мүмкүнчүлүк бар эле. Ушул 3-чү таймда, 2-чи таймда деле бир аз өздөрүн сактап, башоту менен оюнга кирбестен жайыраак беттештүү өткөрүштү. Болбосо 15-0 дагы көп эсеп айырмасы орун алып кетиши мүмкүн эле. Ошондой эле мына бүгүнкү күндө ушул президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин 3-чү күнүндө 6 беттеш каралган. Алгач биринчи лиганын 2 таймашы орун алат. Бирөөсү ишке ашууда, Алкан ата менен ат башы. Мындан соң Бакубат талас менен Соңкөл беттешет. Андан кийин жогорку лиганын тайпалык оюндары орун алмакчы. А тобунда жайгашкан командалардын экөөсү, мына Сары Өзөн менен Сары Рассвет экөөсү бири-бирине каршы ойнойт. Андан кийин Достук командасы менен Көлтөрдүн таймашы бар. Б тобунда жайгашкан жогорку лигадагы. Андан кийин болсо кайрадан эле биринчи лиганын беттештери орун алат. Жаш күч менен Суу Самыр жана Кыран менен Ак Суу. Бүгүнкү күнгө дал ушундай оюндар каралган. Ал эми кечээкү оюндагы жыйынтыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Жаш күч менен Кабылан ойноду. Анда 9-6 менен Баткен облусунун жаш күч командасы жеңишке жеткен. Ал эми Төш Булак менен Суу Самыр Байтур ойноп, Суу Самыр Байтур 6-1 менен Төш Булакты утуп алды эле. Алар да чейрек финалга чыккан. Ошондой эле андан сырткары Ак Суу менен Атуу беттешти. Биринчи лиганын алкагында 10-1 эсебинде Ак Суу командасы ийгилик жараткан. Жогорку лигада Атуунда Ынтымак менен Рассвет ойноду. Ынтымак 5-2 менен Рассвет утуп кетти. Ал эми Кара Буура менен Көлтөр беттешип, Кара Буура 7-2-ге Көлтөрдү утуп алды. Кечээкү көрүнүштөр, кечээкү оюндагы жыйынтыктар дал ушундай. Ал эми андан бир күн мурда болгон алгачкы ушул турнирдин алгачкы күнүндөгү таймаштарды оюндун жүрүшүндө айтып беребиз. Албетте экөөсүн айттык, Алкан ата менен аракет сынташ жана ат башы менен четинде. Азыр болсо мына улак азырынча оң такымга басылып жүрөт. Алкан атанын командасы ушул жерде мына Алкан атанын азыр сол такымга басып алган экен. Бул жерде өнөктөшүн өткөрүп бергенге жетишти. Азырынча өздөрүнүн дарбазасынын же болбосо тайгазанынын жанында. Мына эми ушул жерден жебедей сызып жөнөсө болот. Жок, бул ирет биринчи дем менен чыга алган жок. Экинчи дем менен азыр чабуулга чыгат. Өнөктөштөрү ыңгайлуу бир жолду ачып берсе өтө кенен ишенимдүү жүрүштө баштайт эле. Азырынча Тайгазанга жакын баруу мүмкүнчүлүгү болбой жаткан. Бул жерде Айбек Исаков мына Айбек Исаковдун эки тарабынан 2 атаандаш, 3 атаандашы да калса жолукту эле. Ушунусу дагы азыр кош такым менен ийгилик жаратканга мүмкүнчүлүк бар. Жана ошол замат эсеп 2-0 айланды. Айбек Исаков минген аты Мальчик. 8-ден 1 финалда ал 8-ден 1 финалда чындыгында 4-чү улакты салган болчу. Бул ирет болсо 2-чи улакты салды. Ошентип бул турнирдеги 2-чи көрсөткүчү, 2-чи салымы. Бул жуптун албетте фаворити дал ушул Алкан ата командасы. Алар азыркы эле беттешти эмес, негизи эле ушул биринчи лигада чемпион болгонго негизги талапкерлердин бири деп айтсак болот. Ошондой эле биринчи лиганын бул 31 августтагы чемпиону. Алар Ноорус майрамына карата эмки жылы 2020 жылы болуп турган турнирде жогорку лигада ойнойт. Жогорку лиганын эң акыркы орунду алган командасы биринчи лигага түшөт.
9 майдын жыйынтыгы боюнча 2 команда чыкты эле жогорку лигага. Бирок 2 команда чындыгында көптүк кылат экен. Кеп санында деле эмес, бирок мында сапатында деп айтсак болот. Биринчи лигадан чыккан команда жогорку лигадагы топ атаандаштарга каршы татыктуу каршылыкты көрсөтө албай турганы түшүнүктүү болгондуктан, демек мындан кийин бирден эле команданы өткөрүп турууну, чыгарып турууну туура көрүшкөн. Бул дагы албетте жакшы нерсе, бирок ошол эле мезгилде, мисалы үчүн жогорку лигадан биринчи лигага келген Көлтөр командасы 9 майдагы ошондогу, демек жок, Көлтөр командасы бул жака чыкты. Ал эми жогорку лигага чыкты дагы. Анда биз ошондо жогорку лигадан тескерисинче азыркы биринчи лигага түшкөн Көкжал менен Бакубат талашты айта турган болсок, Көкжал командасы бир да салым сала албай, ошентип 8ден 1 финалдан ары чыкпай калды. Жогорку лиганын командасы биринчи лигага келип, биринчи баскычтан өтө албай калат деген, албетте бул деле өзгөчө көрүнүш. Ошентсе дагы ал жакта чүчү кулак ташталганда ушунчалык бир ыңгайсыз атаандаш туш келип калды аларга. Анткени ошол эле жогорку лигадан келген Бакубат Талас аларга туш келип калды. Ошонун жыйынтыгында алар чейрек финалга чыкпай калды деп айтсак болот. Кандайдыр деңгээлде чүчү кулак деле тагдырды чечет, бирок ашып кетсе бир баскыч. Чыныгы күчтүү болсоң, кайсыл атаандаш команда туш келбесин, утуп кеткенге баары бир мүмкүнчүлүк болот. Алкан Атанын кезектеги чабуулу орун алып атат. Азыр улак менен жүргөн, эгерде жаңылбасам, бул Өмүрбек Эсен уулу. Борбордук бөлүккө чейин келип туруп, азыр бош зона пайда болгондо ошондон кийин киргенге аракет кылабы. Сол канаттан акырындап кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болчудай. Азырынча 3 номердеги оюнчу бул Тойчой Коргонбаев өнөктөшү улакты өткөрдү. Түз эле тайгазанга шашып баруунун деле кереги жок. Биринчи кезекте ошентип атаандаштар ыңгайсыз абалда калган учурда гана тайгазанга жакындаган маанилүү. Бул ирет дагы экөөлөп, үчөөлөп улакты салып кеткенге аракет кылып атат. Мына карасаңыздар, ишенимдүү тайгазанга жакындап келгендей көрүнгөн. Акырындап мына улактын жанына жакындап келди эле, бирок ошентсе дагы ат башынын оюнчулары азыр сапаттуу болуп жаткан, аттын башын бурду тоскоолдук кылган эч ким жок. Дал ошол Айбек Исаков ал 3-чү салымды ишке ашырды. Айбек Исаков буга чейин 2-чи салымда дагы ал салып кеткен. Айбек Исаков ийгиликтүү болду. Азыр болсо бир Алкан Атанын оюнчусу ушул жерден жерге жатып калды. Чындыгында эмне болуп кеткенин мен байкабай калдым. Спорт каналы Элдияр убакытты токтотпой кеттик. Кайрадан оюнду жалгаштыралы. Мына кайрадан оюн жанданды. Ошентип 3-чү салымды салгандан кийин Айбек Исаков бир аз ыңгайсыз абалда калып, мына өзүн начар сезип атты эле. Бирок азыр болсо ал тез жардамынасы келип, дарыгерлердин көмөгүнөн кийин кайра ордунан туруп, өзү аттар турган жака басып барды. Демек ден соолугу жакшы эле экен. Эң активдүү оюнчу болуп атты эле Алкан Ата командасында Айбек Исаков 3 салымдын 2-өсүн салып, эми азыр бир аз өзүнө келип алганча ал оюнга аралашпай турат. Ал мезгилде мына оюн кадимкидей жанданууда. Эфирге жаңы кошулгандар болсо эсиңерге салып өтөлү. Бул биринчи лиганын алкагындагы Алкан Ата ат башы командалардын ортосундагы чейрек финалдык беттеш. Сары кийимчендер Алкан Ата, ал эми жашыл, кошкул кызыл, ток кызыл кийим менен булар ат башы командасы. Жекеме жекеге караганда ушул сирме топтун ичинде улак көбүрөөк кармалып атат. Бул өтө жакшы нерсе. Көрөрмандар үчүн
мына анткени буга чейинки беттештерде ушундай көпкө чейин жада калса 5-6 мүнөткө чейин жалаң жекеме менен убакыт өткөн учурлар болгон. Азыр аянттан сыртка чыгып кетерде улакты ат башы оюнчусу жерге таштап кетти. Азырынча эч ким аны эңип кетчүдөй мүмкүнчүлүк болгон жок. Биринчи лиганын алкагындагы бул көкбөрү боюнча турнирдин байге фонду биринчи орунга 100 000 сом, экинчи орунга 70 000, үчүнчү орунга 50 000, төртүнчү орунга 30 000, ал эми андан башка 11 командага баарына 10 000 сомдон жөн гана кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Биринчи лигада байге фонду ушундай бир топ эле жупуну деп айтсак болот. Бирок жогорку лиганыкы өтө жакшы. Биринчи орунга жогорку лигада 100 миллион, 100 миллион деп миллион сом коюлган, ал эми экинчи орун 500 000, үчүнчү орун 250 000, төртүнчү орунга 125 000, бешинчи орун 80 000. Ошондо жок эле дегенде жогорку лиганын 4 командасы биринчи лиганын чемпионуна караганда көбүрөөк демек байге утат. Азыр болсо мына дагы деле сүрмө топто улак кармалууда. Чейрек финалдын деңгээли кадимкидей байкалып турат. Анткени 8-1 финалда Алкан ата 15-0 менен атаандаштарын аракет сынташты утуп кеткен эле. Чейрек финалда андай деңгээлге жетүү азырынча анчалык чоң артыкчылыкка жетүү мүмкүн болбой жатат. Алкан ата үчүн ошонусу дагы алдыда албетте убакыт кенен. Бирок менин жеке пикиримде Алкан ата ошол 8-1 финалдагы көрсөткүчүн бүгүн аны кайталай албайт десек болот. Эми алардын албетте аны кайталайбыз же ал рекордду кайрадан жаңыртабыз деген деле негизги максаты жок. Эң негизги алардын ойлогону, тилегени, аракети мына ушул жарым финалга чыгуу. Жарым финалда бул жуптун утканы мындан кийин Бакубат талас менен соңкол беттешет дагы ошол жуптун уткан менен ойнойт. Эгерде Алкан ата бүгүн жеңишке болуп калса, мындан кийинки беттешти Бакубат талас утса, ошондо Талас облусунун 2 командасы бири-бирине каршы ойноп калышы ыктымал. Же болбосо тескерисинче мына ат башы Нарын облусунун командасы азыр Алкан атага каршы ойноп аткан, ошондой эле Бакубат талас менен ойной турган соңкөл дагы Нарындыкы, андыктан 2 нарындык команда деле жарым финалда беттешип калышы ыктымал теориялык жактан. Ошентип эми Талас облусунун 2 командасы Нарын облусунун 2 командасына каршы биринчи лиганын алкагындагы беттештерди өткөрөт. Азырынча албетте Талас облусунда көкбөрү ошентип бутуна эми туруп келе жаткан учуру деп айтсак болот. Массалык түрдө ойнолгону менен ушул чыныгы кесипкөй мыкты команданы чыгарууда азырынча алардын албетте алдыда жасай турган иштери бар. Келечекте Нарын облусунан дагы ушул жогорку лигада чыныгы топ командаларга туруштук берип, аларга кыр көрсөтө турган командалар деле чыгат деп, ал күн деле алыс эмес деп үмүт кылсак болот. Бирок азырынча албетте Талас облусунун командалары фаворит болуп эсептелет. Бул беттештерде Алкан ата деле мына 3-0 менен алар алдыда. Азыр 4-чү салымды ишке ашыруу үчүн болгон аракет көрүлүп атат дагы. Бул жерде жок эсепке кирбей калмак. Анткени жерге түшкөндөн кийин улакты тайгазанга киргизгенге салган болбойт. Аттын үстүндө гана улак салыш керек. Ал кырына туруп калган учурда буту жерге тийип турган мезгилде улакты түртөм дедиле. Бирок ошол учурда ат баш оюнчулары аны кайрадан тартып кеткен. Азыр ортолук бөлүктө биринчи таймдын эң акыркы минутасы өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Жок дегенде ат башы бир улак салып коебу деген ой бар эле, бирок иш жүзүндө Алкан ата ишенимдүү оюнду жүргүзүп атат. Кана дагы бир ирет тайгазанга жакындап келди. 3, 2, 1, стоп! Убакыт токтоп калды. Болбосо
өтө жакшы чабуул дагы бир ишке аша турган убакытка келип калды эле. Айбек Исаков кайрадан эле мына атка минип чабуулда жүргөн экен. Демек Айбек Исаковдун ден соолугу жайында. Биз үчүн маанилүүсү ошол. Өтө көпкө чейин дарыгерлердин көмөгүнө муктаж болду эле. Азыр мына биринчи тайм ошентип артта калды. Бир нече мүнөттөн кийин экинчи бөлүктө жолугабыз. Мына экинчи таймды баштадык. Ошентип Алканат жана Атбаш командасынын ортосундагы буга чейинки биринчи 20 мүнөттүн жыйынтыгы боюнча Алканат командасы 3-0 менен алдыда. Сары кийимчендер Алканатта, ал эми азыр Атбашы чабуулга чыкты. Өтө жакшы мына Эржандын демек азыр улак менен келип Тайгазанга салганга аракет болгон. Тайгазанды көздөй болгон алгачкы аракети ошентип иш жүзүнө ашкан жок. Эржан өтө татыктуу оюнду көрсөткөн болчу. Буга чейинки ушул 26 августтагы Четиндиге каршы болгон беттеште бир эмес бир нече ирет салымды ишке ашырган Эржан Тургунбаев мына Хайландер менен бул ирет эсеп санын аз жерден кыскартып коеюн деп, бирок ал ишке ашпай калды. Азыр болсо мына экинчи таймдагы алгачкы жекеме жеке орун алат. Кыргыздын көзүнө илинген, оозуна алынган мыкты балдарды айтпасам. Азыр бул жакта болсо алып баруучу ушул Эржандын жана Калыбектин буга чейин эреңишке чыгып жүргөнүн айтып өттү. Алар көчмөндөр оюндарында эреңиште ийгиликтүү беттештерди өткөрүп, ошол жакта Кыргыздын намысын коргоп жүргөн оюнчулар мына эреңиштен ошентип параллелдүү түрдө эреңиште дагы көкбөрдө дагы ийгиликтүү оюнду жүргүзө алган оюнчулардын бири. Азыр болсо бул жерден Алканатанын оюнчусу Акыл Сагыналиев, Алканатадан Акыл Сагыналиев улакты сол такымга басып алды дагы. Азыр эми алгач жакшы атаандашты биротоло артта калдырууга аракет кылууда. Улакты такымга басып алгандан кийин албетте андан тартып алуу дээрлик мүмкүн эмес. 33 килограмм экен улактын салмагы. Бул эреже боюнча 32ден жеңил болбошу керек, ал эми 35ден оор болбошу керек. Ошол 32ден 35 килограммга чейинки улактар оюнга кошулат. Бул баштапкы. Эгерде кээде жамгыр жаап, бул жак баптап болуп же кандайдыр бир суу болуп кала турган болсо, салмак дагы кошулуп кетиши ыктымал. Азыр мына улакты такымга баскан бойдон бул жакта жүрөт, өнөктөштөрүнө өткөрүп берем деди эле, ага мүмкүнчүлүк болбой жатат жана аутка кеткен жок. Мына караңыздар. Өтө жакшы. Улакты аянтта сактап калды эле. Бирок андан кийин Атбашынын Тайгазанына жакындап бара жаткан мезгилде аянттан сыртка чыкты да азыр кайрадан жекеме жеке орун алат. Чындыгында эми бул турнирден 8ден 1 финалда четтеп калган 8 команданы айтып өтөлү. Жок, 7 команда. Бирөөсү мына Скөлдүн карабойы келбей калды. Ал демек келбей калгандыктан автоматтык түрдө бул беттеште кийинки баскычка өтпөйт болчу. Андан сырткары Аракет Сынташ ошентип бул турнирдеги оюндарын токтотту, жолун токтотту. Андан сырткары Аракет Сынташ, Четинди, Көкжал командасы, Тору Айгыр, Кабулан, Төш Булак, Атуул. Мына ушул 7 команда бул турнирден четтеп калды. Бүгүн дагы бирөөсү, азыркы беттештен кийин дагы бир команда ошентип бул турнирдеги өздөрүнүн жүрүшүн токтотот. Азыр жекеме жекеден улакты алары менен ошол замат өнөктөшүнө өткөрүп берди. Бул жерде азыр Өмүрбек Эржан Тургунбаевга өткөрүп берген экен. Хайландер менен
тайгазандын артында турат. Хоккейдегидей көрүнүш, эгерде азыр атаандашы оң жактан келсе сол жак менен, сол жактан келсе оң жак менен акырындап чыгаттагы жебедей сызып жөнөшү керек. Ар бир демек чабандес бирден атаандашын жанын алып алгандагы коргоп жүрөт. Убакыт бул жерде ат башыга каршы иштейт, ошондуктан эртерээк кыймылдаш керек дегенче Улдусты жыйганча Хайландер менен сызып жөнөдү. Кандай керемет ылдамдыкты кармады эле. Ал ылдам бара жаткан учурда башка аттар дээрлик менен токтоп калгандай дагы сезилип кетти. Бирок түп-түз келип ошентип атаандашынын атына келип такалды. Эгерде жол ачык, коридор бар болсо, ошол ылдамдык менен барып Тайгазанга көз ачып жумганча жетип бармак. Азыр болсо кайрадан жекеме-жеке бул ирет эми Алкан ата командасынын Тайгазанына жакын айлампада жүрүш орун алмакчы. Жетинчи номердеги ат башы командасы Нурманбет Койчукеев чыккан экен ат башы командасынан. Нурманбет Койчукеев азыр алдына Сарала менен ортодо элеме. Ага болсо Нурманбетке каршы Акыл Сагыналиев беттешип атат. Акыл Сагыналиев мына азыр өтө жакшы жөнөдү. Өнөктөштөрүн карасаңыздар, атаандаштарынын жолун тосуп берди. Тоскоолдук жок. Эгерде эртерээк аракет кылса өтө жай болуп калды. Эң акыркы жыйынтыктоочу көз ирмемде анын Акыл Сагыналиевдин минген аты Тайгазанга жакындаганда ылдамдыгын жайлатып койду. Ошол катуу ылдамдык менен барып токтой турган болсо, анда маселе башка болмок. Азыр болсо өнөктөшүнө улакты өткөрүп берген экен. Сол тараптан гана жок, бул ирет дагы ийгилик жаралган жок. Ат башы жакшы ойноп атат. Ошол биринчи таймдын алгачкы мүнөттөрүндө алар көзөмөлдү колдон чыгарып алды, бирок андан кийин Алкан атага каршы туура тактикалык жүрүштөрдү колдонуу менен албетте аларга биринчи кезекте мыкты коргонуу керек. Ат башыга коргонуу эле мыкты болуп турса, эми чабуулдан бирөөсүндө болбосо экинчисинде ийгилик жаралышы ыктымал. Ошентип экинчи таймда дагы 0-3 эсеби дагы деле сакталып турат. Азыр болсо мына улак ортолук бөлүктө аянттан сыртка чыккан жок. Дагы деле Сүрмөтов улакты тартышуу менен аракет кылып атат. Буга чейин Алкан атанын оюнчусу улакты өзүндө алып жүргөн, чейиндин сыртына чыкпагандыктан ошол жерде Сүрмөтов улак үчүн күрөштү жүргүзүүдө. Улакты текени гери эле атышат. Ат үстүндө мына улак тартыш башталды. Азыр түз эле аутка жөнөдү. Мына эми ушул жерден борбордук бөлүктө. Жок, борбордук бөлүктө эмес экен. Демек, Алкан атага жакын жердеги айлампадан жекеме-жеке орун алат. Талас командасы менен Соңкөл командасы жетекчилер команданы Азыр болсо мына эки команданын аргымактары кайрадан ортодо. Эртерээк болгону жакшы. Бакубат Талас менен Соңкөл командасын жакшы тирешүү орун алып баштады. Мына аттардын тиреши ушул жерден чыныгы аттардын демек деңгээлин дагы бир ирет текшерип көрсөк болот. Калыбек менен Акыл Сагыналиев. Азыр болсо Акыл Сагыналиев жерге кулап калды эле. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бул жерден Калыбек Бузурманкулуу улакты оң такымга басып алды. Калыбек Бузурманкулуу четинге каршы беттеште өтө сапаттуу оюнду жүргүзгөн. Тайгазанга барды, жетишеби? Жетишти. Азамат мына оң тарапка акырын жылып туруп, андан кийин ошентип ат башы командасынан Калыбек Бузурманкулуу мына эсеп санын кыскартты. Айбара келди. Бул ирет дагы өзүнүн ушул таланттуу оюнчу экенин, азыр чындап чыныгы формасында экенин далилдеди. Керек иште жүргөн
Калыбек Бузурманкул уулу мына экинчи таймдагы өзүнүн алгачкы сөзүн айтты. Бирок бул аздык кылат. Ал канатта 3 салымды ишке ашырып салган. Ал эми ат башы ошентип биринчи салымды экинчи таймда гана жаратты. Улак жерде. Жана ат башынын оюнчусу көз ачымганча улакты жерден эңип кетти. Өнөктөшүн ошол замат өткөрүп бергенге аракет кылып атат. Аутка жок, аутка чыккан жок. Жакшы мүмкүнчүлүктү сактап калды Өмүрбек Есен уулу. Бул жерде Эржан Тургунбаев. Мына Эржан Тургунбаев ошентип улакты алып жүрдү эле. Аянттан чыгып бара жаткан жерде улакты жерге таштап кеткен атайын. Кезектеги жекеме-жеке болуп калбасын деп, бирок калсын ышкырыгы жаңырып калды. Ошентип биз кезектеги жекеме-жекеге күбө болобуз. Экинчи таймдын ошондо биринчи жарым бөлүгү дээрлик артта калды. Кайрадан эле биз мына буга чейинки ортодогу аргымактарды, ортодогу чабандисттерди көрүп атабыз. Кезектеги тирешүү мына бир нече көз ирме мурда эле булар ушул Алкан атанын тайгазанына жакын жерде тирешип аткан болсо, азыр тескерисинче ат башынын тайгазанын жанындагы айлампадан ошентип күрөшүп атат. Бул рет Акыл Сагыналиев ийгиликтүү болуп кетти. Буга чейинкисинде ал аттан түшүп калып жыйынтыгында Эржан ал жерде Калыбек болчу. Калыбек ошентип улакты алып кеткен. Улакты такымга негизинен баскан эле, мына басып алган. Андыктан канчалык ары бери жулкуп силкенине карабастан улакты эч кимге Акыл Сагыналиев берген жок. Азырынча өздөрүнүн жарым аянтында 1 эмес 3 оюнчу ага жабылды эле. Мына баарын коргоочулар ошентип жок, дал ушул азыркы тайгазанга булар чабуулга чыгат. Андыктан акырын буруп арды дагы мына азыр жетишип калабы. Эң акыркы көз ирмемде гана ат баш оюнчусу коргоочусу ал жерден тоскоолдук кылганга жетишти. Азыр кайрадан айланып келет. Жетекчилигине дагы жакшы жок, алыстап барып аянттан сыртка чыкты. Алкан ата биринчи демек 20 мүнөттүктө өздөрүнүн негизги жумушун аткарып алган эле. 3 салымды ишке ашырып, экинчи таймда болсо ат башы сапаттуу оюнду жүргүзүп атат. Тыныгуу учурунда жакшылап алар кеңешип, тактикалык туура чечимдерди кабыл алганы мына азыр билинип турат. Биринчи максат алар үчүн коргонуу болуп калды. Мына коргонууда катачылык кетирбөө. Чабуулдан болсо ат башынын ушул таланттуу чабандестер албетте ийгилик жаратат. Эржан Тургунбаев, Калыбек Бузурманкул уулу, ошондой эле Урмат Абдуллаев бар, Нуру Койчукеев, Нурманбет Койчукеев. Булар улакты тайгазанга салуу жагынан бир топ эле мыкты деп айтсак болот. Азыр болсо кезектеги жекеме-жеке Алкан атанын жекеме-жекедеги аргымактары толук кандуу ийгиликти азырынча жарата алган жок. Кээ бир командаларда ушундай билинет. Көз көрүнө бир команданын жекеме-жекедеги аттарына экинчилери такыр туруштук бере албайт. Азыр болсо андай эмес. Мына мисал үчүн азыр болсо Нурманбет Койчукеев улакты оң такымга басып алды. Нуру деген көкбөрү дүйнөсүндөгү белгилүү
ысымдын ээси эмне болуп атышат. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Азыр болсо Алкан Ата командасынан бир оюнчу жаза мамысына байланат 2 мүнөткө. Анткени Нурманбет Койчукеевке каршы ушул келе жаткан мезгилде капталынан акырын койдуруп ийгендигинен. Алып баруучу азыр өтө жакшы сөздү айтты. Көрмандар ызчуу болуп баштады эле. Тынчтанып тургула деп. Анткени оюнду көзөмөлгө алган албетте Калыс бар. Калыс баарын байкап, баарын көрүп турат. Анын чечими баарына түшүнүктүү. 7 номердеги Алкан Атанын оюнчусу Талайбек Байсуубек уулу ошентип 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Бүгүнкү беттештеги Калыс Токторбек Ажыгулов, башка Калыс эгерде жаңылбасам, андан сырткары тажрыйбалуу башка Калыстардын баары мына каптал жактарда жайгашкан. Калыстын чечиминен шек саноо өзү туура эмес. Жөн эле жерден бул жакта Талайбек Байсуубек уулун 2 мүнөткө оюндан четтеткен жок. Өтө жакшы чабуулга бара жатты эле Нуру Койчукеев. Азыр дал ошол жерден оюнду улантат. Ал мезгилде эки команданын капитандары алып баруучуга жакындап келди. Ал жактан эмнени такташат болду экен. Нурлан Асанов келди ат башыдан. Кетти. Оюнду жалгаштыралы. Мына оюн кайрадан жанданды. Бир нече убакыттан кийин демек эки команданын капитаны Сүйүнбек Орозбаев менен Нурлан Асановтар видео кайталоодон демек эпизодду тактап алышты. Ал мезгилде ошентип Алкан Атанын оюнчусу Талайбек Байсуубек уулу 2 мүнөткө оюндан четтетилген. Ат башы бир оюнчуга көп жана ошол мезгилде Нурманбет Койчукеев улакты ал алып жүрөт. Нурманбет Койчукеев кана азыр болсо ал мезгилде Алкан Ата чабуулга жөнөдү. Улак жерге түшүп калгандан кийин көз ачып жумганча аны илип кеткен, эңип кеткен. Улак тайгазанда. Азыр ошентип 17 минутта дейт. Бул экинчи таймдагы ал мезгилде Тойчу Коргонбаев кайрадан ийгилик жаратып кетти. Тойчубек бүгүнкү беттеште алгачкы салымды жараткан болчу жана азыр 4-чү. Ошентип эсеп 4-1-ге айланды. Улакты тайгазанга салгандан кийин жерге түшүп калды эле дагы артта келе жаткан ат ошондо анын туягы тийип кетти. Кандай болду? Жакшы болсо экен. Кеттик эми. Артты карап кол жайып, алдыны карай умтулалы. Азыр болсо мына кайрадан оюн ошентип жанданды. Эсеп саны 3-1. Ошентип улакты ат башы командасынын оюнчусу, бул жерде Алкан Атанын оюнчусу Тойчу Коргонбаев салгандан кийин бир аз чабыркап калды. Аны дарыгерлер ошентип алып кетти. Анын демек абалы негизинен туруктуу эле экен. Буюрса бир аздан кийин өзүнө келет болуш керек. Биз болсо экинчи таймдын жыйынтыктоочу мүнөттөрүн өткөрүп атабыз. 19-минутта дейт. Демек мына 1 мүнөттөн көбүрөөк, 1 мүнөттүн тегерегинде убакыт калды. Эсеп 4-1. Алкан Атанын ушул биринчи, экинчи салымын Тойчубек Коргонбаев ишке ашырды. Ал эми экинчи, үчүнчү салымды биринчи менен 4-тү Тойчубек, 2 менен 3-тү Айбек Исаков. Дал ушул эки оюнчу тең улакты тайгазанга салгандан кийин ушундай жараат алып калды эле. Айрыкча чабуулга чыкканда алар жогорку ылдамдык менен барып улакты салганга аргасыз болуп атат. Себеби башка жол менен улакты тайгазанга салуу татаал болуп атат. Ошондуктан жогорку ылдамдык менен барып аны ишке ашыргандан кийин ошондо арттан келе жаткан аттар ошентип ыңгайсыздык жаратып аткан. Азыр болсо мына капталсызыгынан улак сыртка чыгып кетти.
Акыркы минутанын акыркы секундалары кетип атат. Азыр жекеме-жеке орун албайт эле сыяктуу. Орун алган күндө деле аны жерден көтөргөн менен бул экинчи тайм аягына чыгып калат. Бирок мына ышкырык жаңырап жекеме-жеке башталды. Кезектеги тирешүү жана бул ирет дагы ушул ат башынын Бачен Калыбек, эгерде жаңылбасам, ушул улак менен ал жекеме-жекеге чыгып аткан. Акыркы секундалары 5, 4, 3, 2, 1. Мына убакыт бүттү. Андыктан азыр жекеме-жекеде ийгилик жараткан ат башы чабандысы акырын гана келип мына орто улакты таштап кетмекчи. Ошентип эсеп 4-1. Алдыда дагы бир тайм калды. Мына ошентип калсын ышкырыгы жаңырып, ал канатта ат башы командасынын ортосундагы 3-чү жыйынтыктоочу тайм башталды. Эсеп 4-1 ал канатта алдыда. Ал канаттадан 2 ирет Туйчу Кургунбаев жана Айбек Исаковдор улакты тайганга салды. Ал эми ат башы командасынан Илям Калыбек Бузурманкулов ийгилик жараткан. Экинчи тайм өтө көпкө созулуп кетти. Ортодо бир топ кагылышуулар болгондон кийин азыр болсо 3-чү таймды ошентип баштап алдык жана 3-20 мүнөттөгү алгачкы жекеме-жеке орун алат. Буга чейинкидей эле Акыл Сагыналиев ал канатадан демек жекеме-жекеге чыкты. Ал эми ат башы командасынан Нурманбет Койчукеев буга чейин чыгып аткан, ошондой эле Эржан Тургунбаевди көрүп аттык эле. Азыр бул жерде Калыбек Бузурманкулов дейм. Калыбек ошентип улакты сол такымга басып алды жана өзү жөнөдү. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Ат эле токтоп берсе, мына ошентип ат токтоп берди дагы. Эсеп 2-4. Буга чейинки ийгиликти жараткан ошол эле мына Калыбек. Бул беттештеги дагы бир ийгилигин жаратты. Ат башы командасы оюнду сактап калганга аракет кылып атат. Биз азыр ушул таймдан кийин алгачкы жарым финалистти аныктайбыз. Бул жуптун жеңүүчүсү жарым финалга жолдомо алат. Беттеш өтө жооптуу, жеңиштин куну өтө жогору, ошондуктан эки команда тең. Ар бир кыймыл аракетке өтө жоопкерчилик менен мамиле кылып атат. Жада калса бир эпизод талаш жараткан учурда келип видео кайталоодон ошол эпизодду кайрадан көрүп, көпкө чейин көрүп, такташып алып туруп андан ары кетти. Бул албетте мына ушул эки команданын тең ушунчалык жарым финалга чыккысы келип турганынан кабар берет. Ат үстүндө улак тартыш жана ал мезгилде ат башынын оюнчулары улакты өздөрүндө алып кала алды. Азыр аутка келе жатат. Мындай күү менен келсе албетте аянттын сыртында калат. Мына кайрадан жекеме-жеке. Ат башы жакшы даярдык менен келген экен. Ал канатта 8ден бери финалда аракет сынташты. 15-0 уткандан кийин чындыгында ой пайда болду эле. Ушунчалык мыкты даярдык экен. Демек мындай күү менен жок эле дегенде финалга чейин жетип барат деп. Иш жүзүндө чейрек финалда мына ат башы аларга татыктуу каршылыкты көрсөтүп атат. Ал канатта эгерде уткан күндө деле турнирдеги сетка боюнча алар жарым финалда булар эми ошондо бакубат таласка туш келип калат. Бакубат талас эгерде Соңкөлдү утса
кандай болгон күндө деле бакубат талас бар сетка баары бир оор болот эгерде аларды утуп Соңкөл командасы ийгилик жараткан күндө деле. Демек Алкан Атанын финалга чейинки жолу өтө оор болмокчу. Азырынча албетте ат башыны утту деп айткандан да алыс бололу, себеби алдыда дагы жок эле дегенде бир 17-18 мүнөт убакыт бар. Улак Сүрмөтовдун арасында дагы бир өзгөчөлүк жекеме жекеде Алкан Ата ишенимдүү алдыда боло алган жок. Жекеме жекеде эки тараптан тең улак теңип кеткен мезгилдер орун алган. Азыр эми биз ошентип Калыбектин салымына жоопту Алкан Атадан күтүп көрөлү, бирок биринчи дем менен улак Тайгазанга салынган жок. Азыр акырындап экинчи дем менен кайрадан келет. Мына Тайгазанга жакындап келгенге такыр шарт болбой калды. Азыр болсо мына Эржан өнөктөшүн өткөргөндөн кийин ал эки атаандаштын курчоосунда калды. Бул болсо демек Акыл Сагыналиевкен мына азыр салса болот. Эмнегедир ал такымга басып тескерисинче чыгарбай. Атаандаштын жакындап келе жатканын көрүп калды дагы андай тобокелчиликке барган жок. Себеби бул чабуулду алар ошентип бул чабуулду жакшылап даярдан алып андан кийин ишке ашырат. Улак болсо аянттан чыгып кетти. Дээрлик аянттан чыкпай бурулгандай көрүндү эле, бирок капталып калса даана ошол линиядан карап турган, андыктан ага баардык нерсе так даана көрүндү деп айтсак болот. Кезектеги жекеме жеке эки команданын тең жекеме жекедеги негизги аттары аянтка чыкты. Ат алмаштырып атат. Караңыздарчы. Аянттын сыртына чыгуу эмес, аянттын ичинен келип мына ат алмаштырып жекеме жекеге кирди. Ал эми атты алып келген кичинекей бала келечекте мүмкүн Кыргызстандын намысын коргоп улуттук курама командада ойной турган бала. Мына ушундай жаштайынан бул жол менен бир 12-13 жаштагы бала окшойт. Ушундай жаштайынан азыр чоң турнирлерге аралашып жүрсө ал азамат. Азыр болсо мына ат башы оюнчулары бул жерде ийгиликтүү болду эле. Андан кийин чабуулга андан соң Алкан Ата чыкканга аракет кылып атат. Оюн андан ары уланат. Жок, дагы деле ат башы чабан десе улак менен бул рет мына ушул оң тараптагы Тайгазанга ат башы командасы чабуулга чыгат. Жана аутка келишти. Сүрмөтөп сүрүлүп келип аянттын сыртына улак менен кошо чыгып кетти. Ал эми арт жакта эмнегедир дагы бир команда келип туруп алган экен. Андыктан ушул Алкан Ата тура турган жакка кийимдери кандайдыр деңгээлде ат башыныкына окшош кеткендиктен ким кайсыл Тайгазанга чыгып атканын бир нече көзөрмөнгө мен чындыгында адаша түштүм. Азыр болсо кезектеги жекеме жеке Нурманбет Койчукеев чыккан экен ат башыдан. Ал эми Акыл Сагыналиев. Ал болсо мына улакты сол такымга басты. Биринчи мүмкүнчүлүктү эле алып колдонуп кетти. Азыр бир сыйра айланып туруп андан кийин аттын башын кое берсе болот. Аттын оозун кое берип ошол бойдон
чабуулга жөн сол ой экөө пикир келишпестикке барып атат. Бирок жакшы эле. Андан ары абал курушуп кеткен жок. Ортодон чыгытты. Чийинден сыртка чыкты. Айлампадан калыс болсо бул жерде абалды жөнгө салышы керек. Пикир келишпестик болуп атат. Бул ыкмагындай болуп калды. Башынан басып койгондугу үчүн азыр калыстын чечими чечилип атат. Азыр Мындай абалда кимдир бирөө жазаланышы керек. Азыр калыстын чечими мына ат башы командасынан бир чабандес 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Ал жаза мамысына келе жатат. экөө тең чыкты. Эки тараптан тең чыгыптыр. Экөө тең карамамага. Бул өтө туура чечим. Ушундай оюнду токтоткон үчүн, кандайдыр бир чыңалууну күчөткөн үчүн азыр экөө жаза мамага келип, Оюн жалгашылды. сүйлөшүп, амандашып эмес, мындай тил табыш алса жакшы болот эле. Азыр экөөсү жаза мамада кимдер экенин бир аздан кийин айтабыз. Ал мезгилде Алкан ата улак менен жүрөт. Жана Тайгазанга жакындап келди дагы. Өмүралиевдин Кененбай Өмүралиевдин бул жерде ийгиликтүү жүрүшү ишке ашты. 40-секунда. Кененбай Өмүралиев эсепти 5-2-ге жеткирди. Бул эми өтө маанилүү салым болуп калды. Ал эми жаза мамысына байланган ат башыдан бул Нурманбет Койчукеев экен. Анын жанында эгерде жаңылбасам Кенжекул Бейшеев бара жатат. Андыктан Кенжекул Бейшеев менен Нуру же болбосо Нурманбет Койчукеев экөөсү жаза мамысына байланган. Эки командада тең 3төн гана аянтта оюнчу. Себеби бир учурда 4 чабандес оюн талаасында жүрүп алат. Ал эми азыр 12-минутта экөөндө тең бири-биринен жаза мамысына байланып калгандыктан дал ушундай аянттагы чабандестердин саны азыраак. Ат башы 2 эсеп саны менен. Ушул 5-чи салым өтө маанилүү болуп калды. 3 салым айырманы жокко чыгаруу эми ат башыга өтө кыйын болот. Алгачкы бул эки облустун ортосундагы командалардын демек тиреши дал ушул Талас облусунун пайдасына чечилчүдөй. Иш алкагындагы утулганы кошайтты. Азыр болсо мына Алкан ата менен ат башы. Мындан кийин дагы эки команда Бакубат Талас менен Соңкөл. Кетебер андан ары түптү көздөй барып. Бакубат Таластагы өтө күчтүү, бирок кечөө алар эми жок мурда күнү Экөөң тең кире берсең болот. Бакубат Талас Алкан ата сыяктуу чоң ири эсеп менен уткан жок. 8-0 Көкжалды жеңген эле. Көкжал күчтүү команда, мына күчтүү команданы утуп кеткен. Андыктан мындан кийинки боло турган оюнда деле 3-минутаны Бакубат Талас менен Соңкөлдө дал ушул Бакубат албеттештин фаворити болуп эсептелет. Кезектеги жекеме-жеке орун алып атат. Кайрадан аргымактарынын тиреши орун алып баштады. Карасаңыздар, мына ат башынын чабандеси ийгиликтүү болуп кетти. Шекитов табылды. Азыр Аскер Анарбаев Нургазы алардын апталда калыстап. Тайгазаны оң жактагы. Тайгазан болуп эсептелет. Сала турган Тайгазан. Ошондуктан карама каршы тарапка жөнөшү керек. Аутка эмес дегенче аутка чыгып кетти. Улакты тартышкан бойдон аянттын сыртына кетти. Улуттук оюнубузга
дагы жекеме-жеке оюн кошулду. Азыр болсо мына ат башыдан ошентип ортодо Калыбек Бузурманкулу оюн жүргүзүп аткан экен. Ал эми ал канатадан Таалайбек Байсылбек уулу болчу. Ошол оюндун автору Мирлан Сраждинов. Бул ирет Мальчик деген Калыбек жекеме-жекеге чыккан жок. мальчиктин кожоюну. Анын ордуна анын өнөктөшү азырынча алыстан өзүнүн аныктоо кыйын болуп атат. жардам берген Кубатов Каныбек байкебиз агайыбыз, спорт журналист Аттар өтө жакшы. Жекеме-жекеге көнгөн экен, карасаңыздар. табылды. Кадимкидей бири-бири менен тирешүүнү жүргүзүүдө жана ат башынын аргымактары жекеме-жекеден ийгиликтүү болуп атат. Мына карасаңыздар, улакка жакындатпай туруп бул жерде ыңгайлуу позицияны ээлеп атат. Экинчи аракет менен азыр улакты жерден эңди. Нурманбет Койчукеев Улакты жерден эңип, тажрыйбалуу Нуру Нурманбет Койчукеев улакты сол такымга басты. ар бир оюн Көкбөрү дүйнөсүндө албетте Нуру Нурманбет Койчукеев өтө белгилүү. эреже бузулуп калган себеби Кайрадан эреже бузулуптур. Крукка кирип кеткендиги үчүн азыр Ажыгулов Токторбек оюн талаасында Көкбөрү федерациясынын калысы бул оюнду Токторбек Ажыгулов чечим чыгарышы керек. Айлампанын ичине кирип кеткени үчүн демек. Башка бир жекеме-жекеге катышпаган оюнчу айлампанын ичине кирип кеткен болсо, ошол замат башкы калыс азыр бир оюнчуну ошентип кайрадан оюндан четтетип 2 мүнөткө 2 мүнөткө оюндан сыртка чыгарып коет, жаза мамысына байлап коет. Мына чыга электе, отурабыз, монитордон көрүп отурабыз, чыга электе. Эреже бузулган экен негизинен. Бирок талашып атат. Эми калыстардын кадыр баркын чындыгында көтөрүш керек. Калыстардын айтканы мыйзам сыяктуу. Калыстын айтканы ал сөзсүз түрдө ишке ашышы керек. Азыр болсо мына ошентип эки командадан тең бирден оюнчу жаза мамысына байланат. Быйылкы да ушул мына азыркы турнирдеги калыстардын негизинен алып барышы бир тойло сапаттуу болуп атат. Алар катаал туура чечимдерди чыгарып, ушундай бир маселе эреже бузулду дегенди байкап калары менен ошол замат чечимдерди чыгарууда. Антпесе 9-майда бир топ ызычуулар болгон, аны күйөрмандар жакшы билет. Ат башынын оюнчусу Нур экен. Нурманбет Койчукеев өзү мына камчыны оозго тиштеп, улакты такымга басып алып, тайгазанга бир жакындап барды эле. Бирок сыртка жакындап бара жаткан учурда улакты жерге тыштап кетти. Нурунун өтө туура чечими. Эми улакты ким эңип кетет? Азыр болсо ал канатанын оюнчусу улакты жерден эңип алды. Карама каршы тарафты көздөй жөнөйт. Нуру ошентип улакты сала албай калгандан кийин азыр талас бакубат ал каната командасына ийгилик жаратмак. Кайрадан калыс кандайдыр бир чечимди чыгаргандай. Жекеме-жеке орун алабы? Эмне үчүн жекеме-жеке орун алат? Улак аянттан сыртка чыккан эмес эле. Кандай болгон күндө дагы ошентип 17-минутта азыр 18-минутага кетти. эрүүл башталды кайрадан. Ортодогу Азыр ат башы командасынан Эржан Тургунбаев чыкты. Оюнду жакшынакай, татынакай улап кетели. Эржан болсо азырынча улакка жакындай албай жатат. Ат башы командасынын 12-номериндеги Эржан Ал мезгилде ал канатадан Кенжекул Бейшеев чыккан экен. Кенжекулдун позициясы азыр жакшы болуп турат. Ал улактын жанында көз ачымганча эңип кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мына азыр улакты жерден алды жана ошол замат Тайгазанды көздөй жөнөдү эле. Бир эмес эки оюнчу ага тоскоолдук кылып атат. Эмне үчүн ал канатада чабандестердин саны аз болуп калган экен. Ошонун жыйынтыгында ишенимдүү Тайгазанга барганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошончо дагы
жазамамга байланган оюнчулар экөө тең кирди. Киргенде дагы бири-биринин жолун тосуп кирди. Эми ошол жактан эле алар позицияны жакшыртканга, атаандаштарга ыңгайсыз абалды алып келгенге аракет кылып келишет. Улактагы деле Алкан Ата оюнчуларында 3-чү таймда дагы акырындап жыйынтыктап атабыз. Эми эсеп 5-2 болгондуктан, эми беттештин тагдыры чечилди деп айтсак болот. Алкан Ата командасы 9 майга салыштырмалуу 5 оюнчуну алмаштырды эле. Бул ирет Тойчубек Коргонбаев, ошондой эле Айбек Исаков, Кенжебек Рыскелдиев, Мейиржан Метжан жана ошондой эле Өмүрбек Эсен уулу. Мейиржан Метжанды эмнегедир биз бүгүн байкаган жокпуз. Бирок ал керектүү учурда албетте оюнга аралашышы керек болот. Жарым финалда анын орду байкалат. Азыр болсо ансыз деле ийгиликтер Алкан Ата командасында орун алып атат. Ат башыдан Бактыбек Нурлан уулу жана ошондой эле Калыбек Бузурманкуловдор бул эгемендүүлүк күнүнө карата турнирде жаңы командага кошулган эле. Улак жерден көтөрүлгөн учурда беттеш аягына чыкты. Бүгүнкү күнгө каралган алгачкы таймашты жыйынтыктадык дагы. Ошол эле биринчи жарым финалга чыккан команда ошентип Алкан Ата болду. Ат башыга эми кийинки турнирлерде ийгилик каалайбыз. Татыктуу, сапаттуу оюнду жүргүзүп берди. Алкан Атаны жеңиш менен куттуктайбыз. Рахмат, жакшы эмгек кылдыңыздар.